Tomoloy жетим. Реми. 3-bölüm. Anık жалғыздық. Ыйлай беріп жүрегім ауырып шықты. Екі көзім қызарған бойдан мейманханаға келсем, қороды есі тұрып тұр. Ертерек иттеріме барайын деп, аны көрмөксөнгө салып жанынан өтіп баратсам, тоқтатып қалды. Устатын ғана. Сөттолып кетті. Қанша мөөнөткө? 2 айға қамашты. Дағы 100 франк бересің дешті. 2 ай 100 франк. 2 ай 100 франк деп 2-3 рет қайталады. Мейманханаға кірейін десем, тоқтатып алып дағы сұрау ұзатты. Устатын ғой қамалыптыр. Эми 2 ай қантып жашайсың? Билбейм. Қантып билбейсің? Өзіңдің жашағаныңа, жануарларыңа тамақ бергенге ақшаң барбы? Жоқ. Ақшаң жоқ болса, мен сені бекереле баға бермек білем. Бұл жерден шығып кеткенің дұрыс, деді. Қайқа барам еме? Қайдан білейін? Ал сенің ішің. Ансыз деле Виталис маға көп ақша қарыз. Анандағы 2 ай қарызға жашасыңар. Мен анын түрмөдөн чыгышын күтүп отура бермек белем. Ичимден бул киши туура айтып жатат деп эсептедим. Себеби бизди 2 ай бекер бакчу киши Францияда эле эмес, бул дүйнөдө да жок болсо керек. Бир саамга ойлонуп туруп калдым эле, тиги кожоюн. Эй бала, жүрү. Иттериң менен маймылыңды алып чыгып кет. Бирок устатыңдын сумкасын мага калтырышың керек. Ал абактан чыкканда түз эле бул жака келет. Аны менен ошондо эсептешип алам, деди. Мени 2 ай жаткара турсаңыз, устатым келгенде өзү төлөп бермек. Аның абакта жатса кайдан төлөмөк эле? Өзүн араң бакканга жарайт аның. Биз аз эле жемекпиз. Кой балам, иттериңди ээрчитип, маймылыңды жетеле да бул жерден чыгып кет. Жолдон айылдарды кыдырып, жанагыдай оюндарды коюп берсеңер, курсагыңар кампаят. Ошентип эле оокат кылып кетесиң. Устатым келсе мени кантип табат? Ал мени ушул жерге издеп келмек да. 2 айдан кийин кел анда. Ал мага кат жазсачы. Сага келген каттарды сактап коем. А мен ага жооп бербесемчи? Токтот, болду. Жиниме тийбей тезирээк чыгып кет. Сага 5 мүнөт берем. Мен келгенде чыгып кетпесең, көргүлүктү көрсөтөм, деп ары басып кетти. Бул кишиге жалынуунун пайдасыз экенин түшүнгөн соң, ансыз да полициядан коркуп калган жаным башыма бир бале келе электе кетип калайын деп бөлмөгө кирип, буюмдарымды чогулттум да сарайга кирип, иттерди ээрчитип, жоликорду мойнума мингизип алып көчөгө чыктым. Жолдо баратып бул шаардан кетип жатканымды туура деп эсептедим. Себеби биздин маймыл туураган полиция кекенип калган. Ал сөзсүз бир күнү мени издеп келмек. Анын үстүнө шаар которбосом, курсак тойгузгуудай азыгыбыз да калбай калган болчу. Чөнтөктө болгону 15 тыйын бар экен. Шаардын сыртына чейин ачка бойдон келдик да, чыга бериштеги бир дүкөндөн бир нан алып бөлүшүп жеп алдык. Ошентип бутубуз каяка тартса, ошол жака бара берели деп жолго чыктык. Акча тапканга ыңгайлуу башпаанек бири алгандай айыл көздөн учуп жатты. Алдыман чыккан биринчи эле айылдан алгачкы жолу Виталиссиз өз алдымча пьеса ойноону мерчемдеп жаттым. Жүрүп отуруп чоң жолдун жээгинде жайгашкан биринчи айылга кирип бардык. Акыл эсимди топтоп, болгон күчүмдү жыйып, ушул күнгө чейинки үйрөнгөндөрүмдү бир сыйра оюмдан кайталап, андан соң флейтаны келтире үйлөй баштадым. Тайпамды артыма тизип алып, кудум оркестр сымал жүрүп отурдук. Айылдын чок ортосуна чейин шаңдуу келгенибизге карабай, бизди эч ким тоготуп да койгон жок. Демейдегидей артыбыздан ээрчиген кишилер тургай, терезелерин ачып баш баккан жан көргөн жокпуз. Ооба, мен черткен шаңдуу музыкалар, ырдаган ырларым, Зербино менен Дольченин бийлери эч бир кишинин көңүлүн бура албады. Балким азыр бирөө келип калар, аны көрүп акырындан эл да топтолор деген үмүт менен концертибизди уланта бердик. Көп өтпөй бизди көздөй шаша буша басып келаткан бир кишинин карааны көрүндү. Аны көрүп биздин оюнубузга кызыгып келаткан киши экен деп сүйүнө түштүм дагы, скрипкамды чертип ырдай баштадым. Теги киши түз эле мени көздөй качырып келип, бул жакта эмне кылып жүрөсүңөр? Деп мурду менен бир тийди. Биз силерге оюн көрсөтөлү деп келгенбиз байке, дегенге араң жарадым, сөзүмдү бөлүп. Бул жерде ырдаганга, бийлегенге уруксат алдыңар беле? Деп сурады. Жок байке, уруксат алыш керекпи? Байкелей бербечи, урматтуу айыл сакчысы деп кайрылмага.
Бул оруңдогон неме ушул айылдын расмий өкүлдөрүнүн бири болсо, анда менин оюн көрсөтөөрүм ал тургай уруксат алуум да мүмкүн эместей. Тезирээк кетип калбасам, Виталистин кейпин кийип калышым мүмкүн. Дароо туруп досторумду ээрчитип алып, айылдан чыгып кеттим. Ал күнү караңгы киргенге чейин кайда баратканыбызды билбей, багыты жок кете бердик. Биз баскан сайын жол түгөнбөй шайыбызды алды. Эгер барар жерибиз белгилүү болгондо, ал жактан баш калкалап, кирешелүү оюн көрсөтө аларыбызды билген болсок, анда баардык кыйынчылыктарга чыдап, канча жол болсо да баса бермекпиз. Бирок биз багыты да жок, максаты да жок селсаяктарга айландык. Күн батышка жакындаган сайын же түнөгүбүз, же азыгыбыз жок экенин ойлоп тынчым кете баштады. Иттердин курсактары ачып, ар нерсени шимчилеп, мага курсактары ачканын билдирген белгилерди берип жатышты. Бирок мен да аларга акы балыбыз тууралуу айтып жаттым. Араларында түшүнгүсү келбегендер да болду. Аларга болсо Капи аркылуу түшүндүрдүм. Акыры караңгы кирип, эч нерсе көрүнбөй калганда, токойдун арасындагы бир чоң бактын коңулуна түнөмөй болдук. Капи күзөтүү үчүн сыртка жатты. Калп айткан менен болобу, чынында абдан акылдуу жаныбарлар эле. Ачка болгонуна, чарчаганына карабай үн чыгарбай күзөткө турду. Уктайын деп канча аракет кылганым менен көзүм илинбей койду. Жүрөгүм кысылып, дем жетпей кыйналдым. Ачкалык курсакты куурутканы бир тең, суусап тамагым кургаганы бир тең. Чөнтөгүмдө эртеңки күндү араң эптей турган акчам калган эле. Бир туруп апамды сагынып, бирде Виталис устатымды эстеп, алар эмне күндү көрүп жатышты болду экен деп жүрөгүм ооруду. Жоктодум. Бир маалда чыдай албай, коюу түндү жаңыртып, озондоп ыйладым. Мурдумдун суусун тарта албай ыйлап жатсам, бетиме жогорудан жылуу бир нерсе тамчылады. Жакшылап карасам, Капи экен. Адатынча мени соорутконго, көңүлүмдү жубатканга келген экен, байкуш ит. Аны кучактап боорума кыстым. Мындай учурларда бирөөнүн кайгыңды тең бөлүшкөнү эле кишиге кыйла дем күч берет эмеспи? Ооба, адам баласы ушундай кырдаалда жаныбарларды эч тутуп, анын достугуна сүйөнгүсү келет тура. Итим да анда-санда кыңкыстанган үн чыгарып, экөөбүз тең көргөн күнүбүздү арман кылып ыйлап аттык. Ойгонсом күн чыгып, жер бети жылып калыптыр. Көзүмдү ушалап эки жагымды карасам, Капи маңдайымда чөп түшүп отуруп алып, мени карап ойгонушумду күтүп жатыптыр. Чымчыктар эчи акнан үчтөсүн кылып бүтүп, бактан бакка конуп, чыйпылыктап ойноп жүрүшкөн экен. Ордуман туруп, эртеңки күндүн ырыскысын жараткан өзү камдап койгондур деп, чөнтөгүмдөгү баардык акчага курсак тойгузмак болдук. Ооба, колумда турган акчаны аяй бергенде эле көбөйүп кетмек беле. Наабайкана табуу маселе эмес болчу. Иттерим баардык нерсени жыты менен кууп барып, тез эле таап алышчу. Ошол күнү мен дагы ачкалыктан иттен кем эмес жыт сезе баштагам. Көп өтпөй иттерди ээрчип отуруп, бир айылдын четиндеги наабайканага келдик. Баардык акчам болгону бир даана нан сатып алганга жетти. Ошого да шүгүр деп, бир бурчка отура калып нанды бүлү тарттык. Ошентип тойбосок дагы өзүк жалгап алдык. Эми кайрадан курсагыбыз ачып, шайыбыз кеткиче акча таба калышыбыз керек. Наабайчыга рахматыбызды айтып, үйлөрү ар кайсы жерде ирессиз жайгашкан айылга кирдик. Ушул жерден эптеп оюнубузду уюштуруп, азда болсо акча таап кетели деп, айылдын так ортосун издеп келатканыбызда, артта келаткан жыгач үйдөн бир кемпир чыга калып, тамагы айрылгыча кыйкырып кирди. Кармагыла, ууру, этимди уурдап кетти, баарын кармагыла, тезирээк! Көрсө биздин Зербина ачкалыкка чыдабай, эшиги ачык үйгө кирип барып, бир жилекти тиштей качкан тура. Анын кылган тартипсиздигин мен да колдобогонум үчүн жана бул иште менин да жоопкерчилигим бар болгондуктан, элге кошулуп мен да Зербинаны кубалап жөнөдүм. Жонума жоликорду мингизип алып, Капи менен Дольче төртөөбүз кубалап да ары элден качып да бараттык. Бир кезде токтоп артыма кылчайсам, 1-2 чакырымдай чуркап коюптурбуз. Бизди кууган айылдыктардын да, кемпирдин да карааны көрүнбөй калыптыр. Ошентип сапарыбызды андан ары уладык. Зербинонун бул кылыгы үчүн жазалоону чечтим. Бирок ал да куу болгондуктан таакыр кармытпай, бадалдарды аралап качып кетти. Артынан жетип кармап кел деп Капини жибердим. Бир топтон кийин Капи чарчап, кулактары канап келди.
Зербинонун Капиге айбат кылышы жөн жерден эмес эле. Анын эти уурдап, жаңжал чыгарганы ачкалыктан улам келип чыккан. Башынан эле беттегенин бербеген неме болчу. Негизи Капи алган буйруктарды сөзсүз түрдө аткарып келчү. Бирок бул жолкусунда досунун ачкалыгын түшүнүп коюуну туура көргөн окшобойбу? Курсагыбыздын ачканы көңүлүбүздү чөгөрүп, шайыбызды кетирди. Эртерээк акча таап, өзөк жалгасак дегенде эки көзүбүз төрт. Зербинонун кайтуусун күтүп, бактын алдында отура бердик. Негизи кетмекпиз. Бирок ага канчалык таарынган күндө дагы ал мага Виталис устатымдан калган аманат эле. Кандай болгон күндө да аманатка кыянат кылбай, же аны издеп, же күтүүбүз зарыл болчу. Арадан 1 саат өттү, 2 саат өттү. Бирок баягы Зербинадан дайын жок. Акыры түш оогунга чейин күтүүнү чечтик. Ачкалыгыбызды унутуу үчүн актерлорумду катарга тизип, бийлеткенге аракет кыла баштадым. Ошентип Зербинону күтүп отуруп, тажап кетпөөнүн айласын таптык. Үй кайык. Актерлорум башында бийлөөнү жактырбай турушту. Ойлогондор эле тамак. Бир чети алардыкы да туура. Ким эле ачка туруп бийлегиси келсин. Бирок бара-бара ооз менен черткен гармоникамдын күүсү иктериме маймылга жан киргизип, бийлетип кирди. Ачкалыкты унутуп, кадимкидей жандана түшүштү. Канча убакыт өткөнүн билбейм. Бир маалда «Бали, бара келди!» деп кыйкырган баланын шаңдуу үнү угулду. Артыбызды карасак, калгып аккан чоң суу бар экен. Ошол суунун үстүндө калың аркан менен жеке байланган бир чоң кайык калкып туруптур. Кайыктын жарымын төрт жагындагы чоң күркө ээлесе, жарымы үстү жыгач менен жабылган веранда экен. Бир капталы күркө менен калган капталдары көлүгө кылуу үчүн чырмоок менен тосулган верандада 2 киши отуруптур. Бирөөсү сымбаттуу, кийингенине караганда сөөлөттүү көрүнгөн, бирок жүзүнөн кайгынын белгиси кетпеген жаш аял. Беркиниси болсо, кайыктын кыры менен келген керебетке капталынан жатып алып карап турган мен курактуу жаш бала болчу. Жанагы кыйкырган бала ушул болсо керек. Мылжыйып күлүп, анда-санда кол булгалап коюп карап турду. Мен дагы ыраазычылык билдирмекке шапкемди чечип ийилип салам айттым. «Дагы бир аз черте аласыңбы? Сенден сураналы?» деп сурады аял. «Албетте чертмекмин. Дал ушул кардар үчүн ушунча жолду темселеп келбедикпи? Сөзүн эки кылган жокмун. Дароо гармоникамды колго алып, мен билген эң шаңдуу бобондорду ойной баштадым. Мындай учурда Капи да жөн турбай, мени коштоп, дароо эки колун Дольченин белине коюп бийлей баштады. Анын артынан Жули Корда билген бийлеринин эң жакшысын аткарып кирди. Бул эмгектери текке кетпесин сезген, артынан сый тартуулаанарын күткөн немелер жан дили менен берилип, ачкалыкты унутуп бийлеп жатышты. Балким кайык жактан келген тамактын жити аларды соорутуп, күч-кубат берип жаткандыр. Болгон талантыбызды көрсөтүп жатканда, бадалдардын арасынан Зербино да атып чыгып, бийчилердин катарына кошулуп, кошо бийлеп кирсе болобу? Билмексен болуп бийлеп жатканын көрүп күлкүм келип, өзүмдү араңдыйдым. Бул да өнөр деп ойлоп койдум. Гармоника ойноп жатканым менен бир көзүм бийчилерде, экинчи көзүм кайыктын кырына жөлөнүп алып, бизди карап жаткан балада эле. Ооба, бала биздин концертибизди ушунчалык жактыргандыктан өзү да көзү да сүйүнүп турду. Бирок такыр кыймылдаганын көргөнүм жок. Тек гана башын чыканактай жүлүгөн, колун ала коюп, алакан чаап, бизди коштогону болбосо, жаткан. Бир маалда аял: «Көрүүчүлөрдөн канча акы алчу элеңер?» деп сурады. «Ар кимиси көңүлүнөн чыкканын беришчү эжеке», дедим. «Андай болсо биз көп акча беришибиз керек го, апаке», деди бала. «Себеби мен буга чейин мындай кызыкка бата элек болчумун». Андан соң мен түшүнбөгөн тилде апасына бир нерселерди айтты. Апасы бизге кайрылып: «Артур оюнчуларыңды жакыныраактан көргүсү келип жатыптыр. Бери келе аласыңарбы?» деди. Кайыкка жакындап бардык. Капиге белги бердим эле, ал артка бир аз шегинип туруп, чуркап келип кайыктын ичине секирип кирип кетти. Анын артынан Зербино менен Дольче да секирди. Бирок бала Жоли Корду да чакырып баштаганда: «Ije, бул жөн турбаган эме. Сиздерге ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн», дедим. «Андай болсо сиз да келбейсизби?» деп суранды апасы. 1-2 мүнөт өтпөй баарыбыз кайыктын ичинен орун алдык. Бала Жоли Корду жакшы көрүп, кулак мурдунан кармалап жатты.
Мен болсо баланын абалын байкамакка жакшылап көз салдым. Чындап эле буттары же бели иштебейт окшойт. Ордунан кыймылдай албайт экен. Аял күтүүсүздөн ат энең барбы деп сурап калды. Эмне дээримди билбей алдастап калдым. Неме? Тиги. Бар, бирок азыр жалгыз эле жүрөм. Алар кайда? Аргасыз башыман өткөндөрдү учкай баяндап бердим. Аялдын боору ооруп, байкушум десе деди. Демек жалгыз турбайсыңбы? Өзүң кенедей бала болсоң, 2 ай бою кантип жашайсың эми? Кайда түнөп, эмне жейсиң? Тиги кожоюнуңар төрмөдөн чыкканда, ага акча керек болуп, канча акча таптыңар деп. Жок эжеке, сиз туура эмес түшүнүп алдыңыз дедим. Ал эч качан андай деген эмес. Бизде акча таап келгиле деп да жумшачу эмес. Ал тек гана биздин курсагыбыздын тоюшун, жылуу жашашыбызды каалайт. Болгону ошол. Ушул күнгө чейин кантип токош таап жеп аттыңар? Үндөгөн жокмун. Башымды жерге салып отуруп калдым. Эмне дешим керек эле? Аялдын бизге кылган мамилеси жүрөгүмдү жылытты. Сүйлөгөнү орундуу, үнү назик, суроолору так. Ак сөөк үй бүлөдөн чыкканына карабай, кичипейил болгону абдан жакты. Мээрим төгүп караганы көңүлүмдү жылытып, баардык сырымды айтып төгүлдүм. Бала, тагыраагы Артур Жоликор менен ойноп жатканы менен кулагы бизде болчу. Окуяны баяндап бүтөөр замат үн катты. Апаке, булардын курсактары ачса керек, тойгузалыбы? Муну түшүнгөн эттерин боорсулдап үрүп, Жоликор болсо курсагын тырмап кирди. Аял дароо жанындагы коңгуроону шыңгыратып, кызматчысын чакырды. Ал келгенде бир нерселерди буйрду. Көп өтпөй астыбызга дасторкон жайылып, үстү тамак ашка толду. Өңүмбү же түшүмбү деп ишене албай отурдум. Кайсы кылган жакшы ишибиз менен ушундай меймандос кишилерге туш болдук деп ойлондум. Келгиле дасторконго отургула деген үн чыкканда гана өзүмө келе түштүм. Дасторконду өз колум менен кармалап көргөнгө чейин чын экенине ишенбедим. Мындай учурда сыпайылыктын кереги эмне? Эттерим да үстөлдү тегеректеп, баарылап тамак жегенге кириштик. Уялганыбыздан көп жулунган жокпуз, бирок көп жегенибиз ачкадан өлгөнү калганыбызды билдирип турду. Аял улам эле байкушум деп тамагымды толтуруп, чайымды жаңылап жатты. Артур биздин тамактанганыбызды көрүп, кудум өзү жеп жаткандай сүйүндү. Ким билет, бул кечте тамак жейт белек, жебейт белек дедим. Эми каяка барасыңар? Каяктан азык таап, эмне жейсиңер? Деп сурап калды аял. Билбейм, дедим. Балким жолдон сиздей берешен кишилер алдыбыздан чыгып, ырыскы табышыбызга себеп болушар. Биз тамактанып жаткан учурда Артур менен апасы бир нерсе тууралуу талашып киришти. Бала апасынан бир нерсе суранды эле, апасынын макул болот болду бекен деген сөзүн угуп калдым. Экөө бир топ сүйлөшкөн соң, апасы менин жаныма келип, Артур силердин биздин жаныбызда кала алышабы деп сурап жатат. Бул кайыкта. А дегенде абдан таң калып, ушул кайыктабы? Деп сурап жибердим. Ооба, деди аял. Иттериңиз менен маймылыңыз балама оюн көрсөтөт. Эгер кааласаңар, сиз да бизге гармоника, флейта ойнойсуз. Өзүңүз көргөндөй балам ооруп жатат. Доктурлар аны ордунан кыймылдабай, керебетке таңылуу бойдон жатуусун туура көрүштү. Мен болсо балам жата берип тажыбасын деп кайык менен сейилдетип жүрөм. Тейтиги аттар сууну жээктей басып, кайыкты сүйрөшөт. Эгер сунушубузду кабыл алсаңыз, бизге кандай гана чоң жакшылык кылган болор элеңиз. Артур силер менен болсо оорусун унутуп, көңүлү көтөрүлмөк. Ошентип суунун үстүндө жашамай болдум. Бул да болсо жараткандын мага ырыгылогон чоң жакшылыгы болчу. Ордуман тура калып, эч нерсе дебестен аялдын колун өптүм. Бул кылганым аны толкунданткан окшобойбу? Чачтарымды сылап, беттеримди чоюп эркелетип жиберди. Анан бооруна кысып, бирөөгө заар бала, бирөөгө кор бала деп күбүрөндү. Артурдун апасынын аты мисс Миллиган, улуту англис экен. Артурдан улуу баласы бар экенин уктум. Бирок ал баласы жоголуп кетиптир. 6 айлык кезинде бирөөлөр уурдап кетишкенин айтты. Бул каргашалуу окуя болоорду жолдошу мистер Миллиган ооруп, эс учун билбей төшөктө жаткан экен. Анын оорусу менен алышып жатып, мисс Миллиган да ооруп эсин жоготот. Кийин эсине келгенде, күйөөсүнүн каза болуп жерге берилгенин угат. Бешикте калган баласы да дайынсыз жок. Аны караган кызматчысы да ичак изин суутуп кетиптир. Ошентип баланы кимдер, кантип уурдап кетишкенин билбей калыптыр.
Аял дали оңоло албай жаткандыктан баланы издөө ишин кайын иниси мистер Миллигандын иниси мистер Джеймс Миллиганга тапшырат. Бирок кийин аял бир нерседен шектене баштайт. Себеби мыйзам боюнча күйөөсүнүн эркек баласы жок болсо, анда анын баардык мурасы эркек бир тууганына калмак экен. Ошентип кайын инисинин канча аракет кылса да эмнеге баланын изин таба албай жатканын түшүнөт. Анткени менен мисс Миллигандын боюнда дагы 2 айлык бала бар болчу. Натыйжада ал жолдошу өлгөндөн 7 ай өткөн соң Артурду төрөйт. Ошентип Джеймс мураска ээ болбой калат. Боюнда бар кезде аял катуу ууругандыктан Артур кичинекей арык болуп төрөлүптүр. Дарыгерлер бүгүн эртең өлөт, мунун баары бир бала болбойт деп көрсөтмө беришет. Эгер андай болсо, баардык мурас Джеймс Миллиганга өтмөк. Ал учурдагы Англиянын үй бүлө тууралуу мыйзамдары ушундай деп жазылыптыр. Ошентип Джеймс Артурдун өлүмүн чыдамсыздык менен күтө баштайт. Бирок бактыга жараша дарыгерлердин божомолу оңунан чыкпай, Джеймс Миллигандын тилегин ташка ап, Кудайдын Артурга берген жашоосу алар ойлогондой кыска эмес болуп чыгат. Бала апасынын камкордугу, эч нерсесин аябай дарылаганы үчүн өлүмдөн калып, оорусу басаңдап жүрүп торолуп кетет. Ана өлөт, мына өлөт деп турган кезде да апасы үмүтүн үзбөй үстүнө үйрүлүп түшүп, баласын 10 жолу, балким 20 жолу, балким күн сайын тууруган ажалдан арачалап калат. Анткени менен анын муундары жакшы катыбай, дарыгерлер басууга тыюу салат, керебетке жаткырып коюшуптур. Окумал дарыгерлердин айткандарынан оң натыйжа чыкпаган соң элдик дарыгерлерге көрүнүшөт. Алар Пиренейдеги жерден чыккан жылуу, туздуу сууга керинтип чөп дарыларды беришет, бирок алардын айтканынан деле майнап чыкпаптыр. Ошол маалда бирөөлөр баланы кыймылсыз жаткырып такыр тургузбай дарыласа, муундары бекерин айтып, жаңы ыкма сунушташат. Натыйжада аял Бордо шаарына келип, ушул чоң кайыкты жасаткан экен. Баланы үйгө камап тажаткандан көрө, аны сейилдетип, алаксытып көңүлүн көтөрмөкчү болуп, өзү кыймылдабаса да, жашаган үйү кыймылдап сүзүп турсун деген чечимге келиптир. Ошентип Артур апасы Аккуу деп атаган ушул кайыктын ичинде дарыланып жаткан кези экен. Сууда сүзүп баратканда алдынан чыккан көрүнүштөрдү көзүн ачып карагандан башка кылаар иши жок. Күн салкындап, жей сого баштаары менен күркөгө киргизип, күн ачылганда кайра верандага чыгарылат. Кээ бир күнү кечкисин шаардагы мейманканага алып барышат. Аялдын тагдыры меникинен кем эмес аянычтуу эле. Жүрөгүн эзип, боорун куйкалаган санаадан улам өңү соолуй баштаганы билинип турду. Оолунун оорусу энесинин да ден соолугун алып бүткөнү калган окшобойбу? Апасын да, Артурду аяп, аларды көргөн сайын сакайып кетсе экен деп тиленчүү болдум. Ооба, мындай эне ооруга эмес, жыргал жашоого татыктуу болчу. Баладан да убайымга баткан энесин аяп турдум. Байкуш аял көп кайгырбаса экен. Ошентип ал жерде түнүп калдык. Эртеси күнү турсам, Артур верандада көлөкө жерге жатып алып, колуна кармап алган ыр китебинен бир нерселерди жаттаганга аракет кылып жатыптыр. Апасы ага ушул ырды жатта деп тапшырма берип кетиптир. Сөзсүз жаттайсың деген талап койгон окшойт. Ага тоскоол болбоюн деп жанынан өтүп баратсам, мени көрө калып жанына чакырды. Арадан 10-15 мүнөт өткөн соң апасы жаныбызга келип, бизди карап туруп калды. Баласынын ыр жаттабай эле сүйлөшүп отурганын көрүп, урушууга оозун таптап келет деле, апасынын кабагын байкай калган Артур жаттаган ырын шаатырата айтып салды. Аны угуп апасынын оозу ачылды. Уурдундагы жылмаюудан улам пайда болгон уячасы кудум кызыл гүл менен кооздолгондой элес калтырды мага. Ооруп жаткан бирөөнүн болгондо да жаш баланын көңүлүн көтөрүп жүргөнүм өзүмө да жага баштады. Өзүм да, мен башкарган жаныбарлар да, апасы да, айтор баарыбыз баланын ден соолугу үчүн кайыкта жашаганыбыз туура болчу. Акыры барып Артурдун жакын досуна, ал тургай бир тууганына айландым. Күн өткөн сайын достугу артып, мага байланып баштаганын сезип турдум. А менчи, мен деле андан артык эмес болчумун. Ушул күнгө чейин бир туугандыкка, мээримге зар болуп келбедим беле? Ооба, бир туугандуу болуу кандай ажайып сезим. Ушунча байлыгы бар туруп, бир да ирет текеберленбеген жөнөкөй баланы мен да өз энемдей жакшы көрө баштадым. Деген менен эң аруу, эң мээримдүү аял болуп көрүнгөн мисс Миллиган менин эмес, Артурдун апасы болуп калганына ичим таарып,
Кызганган учурларда болбой койгон жок. Алайым кээде Артурду кучактап үйүп, назик колдору менен чачын сылачу. Качандыр бир кезде мени да кучактай турган апам, мени да сылап сыйпай турган бир кол болоор бекен деп убайымга батчу болдум. Апанын өпкөнү, эркелеткени, жок дегенде башыман жыттап сылаганы кандай сонун нерсе экенин сезе элегими канча болду. Себеби менин апам жок эле. Күндө 10 жолу, 20 жолу өбө турган апам жок болчу. Соксоюп жалгыз жүрчүмүн. Жана ошол бойдон жалгыз өтөмбү деп чучулачумун. Ошол кезде жөнү жок эле коркой берчү окшойм. Көрсө жашоомдогу эң таттуу күндөрүмдүн айрымдары ошол кайыкта өткөн экен. Көбүнчө кечки серүүндө, шамал жок болсо гармоникамды колго алып, өзүм билген эң жакшы обондорду сосчумун. Айрыкча сыбызгынын үнү Артурга ушунчалык жаккандыктан бир саат бою чертсем да жадачу эмес. Токтоп калсам, дагы деп жанды койбой укчу. Ушундай жакшы кишилер менен бирге болгонум үчүн өзүмдү бактылуу сезип, негедир кетким келбей жүрдүм. Бирок мени бул жерге, бул кишилерге эмнелер, кайсы себептер тартып жатканын түшүнгөн жокмун. Кайсы күч мени кармап, ынак кылып байлап жатат. Ооба, курсагым ток, жаткан жерим жылуу болчу. Аны мойнума алам. Бирок мени бул үй бүлөгө жакындаткан, байлаган күч, ушул жерден алган руханий жылуулук, көңүлүмдүн токтугу, алардын мээрими жана өзүм күн сайын сезип жаткан бакубаттык эле. Анткени менен мээрим толгон кайыкта өмүр бою кала алмак эмесмин. Акыры апамдай болгон мээримдүү аялды, бир боорумдай ынак болуп калган баланы, өз үйүмдөй көргөн кайыкты таштап кетчү күн да алыс эмес болчу. Устатымдын чечими. Өзү кучак чайып тосуп алган кайыкты байырлап, жылуу жумшак жашап жүрүп, убакыттын кандай өткөнүн сезген жокмун. Аңгыча күндөр да укмуштай тез өтүп, Виталис устатымдын абактан чыгаар күнү жакындап калыптыр. Ал чыгаар күндү туштап, эртерээк сапарга чыгышым керек болчу. Бирок ал үчүн бул үй бүлөгө кетеримди айтып, уруксат алышым керек эле. Ошентип маселени ачык айтууга бел байладым. Устатым камалып жаткан Тулуза шаарынан кыйла алыстап кеткен элек. Бул жакка келатканда жол татаал болсо да, ишенер кишибиз жок болсо да, эптеп нан таап жеш үчүн кыйла жол жүргөнбүз. Бирок кайра ал шаарга барыш мен үчүн кыйынга турмак. Себеби бул кайыктан чыккан күндөн баштап мисс Миллигандын жасаган таттуу токочторунан, кечинде алдыма салып берген жыпар жыттуу, аппак жууркан төшөктөрүнөн кол жууп, кайрадан ачка күндөр, туш келти төнөгөн түндөр башталмак. Верандада өткөн бактылуу киштер балким качандыр бир кезде көргөн түшүмдөй болуп элеси гана калаар. Анысына да чыдаса болот дечи. Бирок баарынан жаманы, баарынан кайгыртканы, бир тууганымдай ынак болуп калган Артур менен апамдай жакшы көргөн мисс Миллигандан айрылуу эле. Чынын айтсам, арасат жолдо калдым. Виталис да жакшы устат болчу. Мен анын мага үйрөткөндөрүнүн баарына абдан ыраазы болчумун. Ошондуктан аны үй бүлөгө алмашууну туура көргөнүм жок. Бирок өзүмдүн кызыкчылыгымды ойлобогон күндө да майып баласы үчүн жашап жүргөн эненин жүрөгүн ооруткум келбейт. Акыры ыңгайлуу бир учурду таап, бул маселе тууралуу кеп козгодум. Мисс Миллигандан жөө баскан киши бул жактан Тулузага канча күндө жетет деп сурадым. Бул сөзүмдү уккан Артур бир нерсени сезгендей: "Жок, мен Ремини кетирбейм. Апа, ал эч жака кетпей эле койсунчу", деп кыйкырып кирди. Себеби Тулуза жактан келгенимде аларга да айткам. Эми буларга жалданып жүргөн маала экенимди, болгондо да көчөдөн табылган бала экенимди айткандан уялып, эми кууп чыгышпаса экен деп Артурга өз алдымча иш кыла албасымды, бирөөгө жалданып иштеп жүргөнүмдү, ал кишинин жанына барууга милдеттүү экенимди түшүндүрдүм. Бирок менин айткандарымын чуучуп да койбогон мисс Миллиган: "Андай болсо биз устатынан уруксат сурайбыз. Эгер айтканыбызга көнсө, Реми биз менен калат. Качангыга чейин көчөдө жүрө берет эле. Биз аны окутабыз. Виталис устатка кат жазып, жол киресине акча жөнөтөлү. Абактан чыгаар замат поезд менен бул жакка келсин. Ошондо бул маселени ал киши менен чечишип алабыз", деди. Ошентип кат жолдонуп, 3 күндөн кийин жообу келди. Виталис устат жазган катында айымдын чакыруусун кабыл алганын, ишемби күнү бошотулаарын жана чыгаар замат поездге түшүп, түшкү саат 2-де Сет аймагына келип калаарын айтыптыр.
Ишемби күнү эртең менен мисс Миллигандан уруксат сурап, иттерим менен Жоликорду ээрчитип алып, Виталисти тосуп алмакка станцияга жөнөдүм. Саат 2-де поезд токтоп, ичинен көп кишинин катарында Виталис да түштү. Аны көрөр замат иттер жулунуп жатып, жиптери колуман чыгып кетти. Алар үргөн бойдон Виталиске чуркап барып баса калышты. Бирөөсү үстүнө секирсе, дагы бири багелегинен тарткылап, үчүнчүсү бетин жалап кирди. Капи бооруна асылганда Виталис да аны кучактады. Зербина менен Дольче да улам алаасынан өтүп, куйруктарын шыйпаңдатып, Виталисти бир кадам да бастырышкан жок. Виталис иттери менен көрүшүп, сагынычын тараткан соң эки жагын каранды. Менин аны көздөй баратканымды көрө калып, ал да кучак жайып чуркады. Жеткен кезимде ушундай катуу кучактагандыктан өпкөм кызылып, дем жетпей калды. Көздөрү жашылданып, мени биринчи жолу бетимен өптү да: "Кудай колдосун сени", деди. Аны кечкетиктеп турдум. Устатым абакта 2 эле ай жатса да 10 жылга каарып кеткендей көрүндү. Беттери бырышып, өңү кубарып, эриндери кесилип кетиптир. Станциядан бир ата араба жалдап алып, мисс Миллиган турган мейманкананы көздөй жөнөдүк. Жолдон кантип нан таап жеп, эмне күндү көргөнүбүздү сурап келип: "Кана айтчы, ал айым менен кантип таанышып калдың?" деди. Ага суунун жээгиндеги болгон окуяны, алар менен бир айдан ашык жашаганымды айтып бергеним менен, ал үй бүлөнүн кийинки максатын айтканга оозум барган жок. Бул үй бүлөдө калып окусам дегенде эки көзүм төрт болчу. Виталистен мени таштап кетчи деп сурангым келди. Бирок айта алган жокмун. Ошентип тез эле мейманканага жетип, ичине кирдик. Виталис устат мени чындап эле чакыртып атты беле? Азыр күтүп атат да, деп дагы кайталап сурады. "Ооба", дедим. "Сизди бөлмөсүнө ээрчитип барайын?" "Жок", деди. Өзү тез эле чыгаарын айтып, мени иттер менен сыртта күтүп туруумду буйруп, бөлмөсүнө кирип кетти. Кызык, мени эмнеге ээрчитпей жатты болду экен деп жаман боло түштүм. Бардык божомолдорду ойлонуп турган кезде устатым тез эле чыгып: "Бар, жаңы досторуң менен коштошуп чык", деди. Бул сөздү укканда кулагым чуулдап, көзүм караңгылай түштү. Таң калганыман кыймылдай албай туруп калдым. Демек мени таштап кет деген сунушка көнгөн эмес турбайбы? Менин нес болуп турганымды көрүп: "Эмне селейип калдың?" деп кыйкырды. "Сага муктаж экенимди, сенин да мага аябай муктаж экениңди айтып түшүндүрдүм. Азырынча сени өз жайыңа коюп кетирип жибере албайм. Көгөрүп тура бергенден пайда жок. Барып коштошуп кел. Сага 10 мүнөт берем." Устатымды мынтип катуу кыйкырганына биринчи ирет күбө болдум. Мага бир нерселерди үйрөтүп жатканда, кээде жөндөй албай калсам да, мынчалык үнүн көтөрчү эмес. "Тек гана түшүндүрүп койчу." Бирок бул жолу негедир абдан ачуулуу. Мейманканага кирип баратып, миң түрдүү ойлорду ойлондум. Бөлмөгө кирсем, Артур ыйлап жатыптыр. Апасы болсо аны сооротуу менен алек экен. Мисс Миллиган мени көрөр замат: "Виталис устатыңдан сени сурап, биз менен калсын" деп сурандым. Бирок ал көнгөн жок. "Эмне десек да макул болбой койду", деди калтыраган үнү менен. Анын айтканы менин да ыйлагымды келтирди. "Кетпейсиң да, калмай болдуң да, туурабы, Реми?" деп сурады Артур жалбарган добушу менен. Мен эч нерсе дей алган жокмун, бирок менин ордума апасы жооп берди. "Ал кетиши керек, балам. Кааласак да, каалабасак да кетиши керек." "Жок, ал жаман киши экен", деп кыйкырды Артур. Мисс Миллиган анын оюна каршы чыкты. "Андай дебе, балам. Ал сен айткандай жаман киши эмес. Өзү деле Ремиге муктаж экенин айтпадыбы? Ким эле жакшы көргөн кишисин таштап кетсин?" Артур көгөрүп туруп алды. "Кетпесин, анын кетишин каалабайм. Ал киши мага эмне дегенин билесиңби, балам?" деди мисс Миллиган. "Аны абдан жакшы көрөм. Ал да мени жакшы көрөт. Менин балам ал. Сиздин ага берчү билимиңиз мен бере турган билимдин ордун баса албайт. Мен ага жөндөмүнө жараша билим берип, чыныгы жашоону үйрөтөм. Ал сиздин балаңыздын оюнчугу болбошу керек", деди. Аял бул сөздөрдү ачык айткан үчүн Виталиске да, мисс Миллиганга да жүрөгүм жылыды. "Балам, Реми азырынча кожоюнун ээрчип кетиши керек. Бирок көпкө жоголбойт. Реминин өзүнүн ата-энесине кат жазып, келишимди ошол кишилер менен түзүп, Ремини кайтарып алабыз." Артурдун жанына барып, бекеп кучактадым да: "Артур, ыйлаба, сен деген эркек баласың.
Кудай буйрса жакын арада айыгып кетесиң. Ден соолугуңа кам көр. Силер менен кайрадан көрүшкөндө басып жүргөнүңдү көргүм келет, дедим. Аны кое берип, апасынын жанына тизилип отура калып, колун өптүм. Ал да менин жаагыман эки колдоп кармап, чекемден өөп, чачымдан сылап, "Байкуш бала, жашоо сени аяса экен", деди. Бул көрүнүштү карап турганга жүрөгүм чыдабай, ордуман туруп сыртты көздү чуркап баратып, "Артур, бир боорум, сени ар дайым жакшы көрөм", деген соң ыйлап жибердим. Апасын карап, "Сизди да эч качан унутпайм", дедим да, буркурап ыйлаган бойдон тепкичтерди 2-ден 3-төн бир аттап мейманканадан чыктым. Артымдан Артурдун "Реми, Реми" деп кыйкырган үнү жаңырган бойдон кала берди. Келсем, устатым күтүп туруптур. "Жүрү эми, жолго чыгалы", деди. Ошентип кайрадан жолго чыктык. Аягы кандай бүтөрү белгисиз бир сапарга жөө аттандык. Алгачкы досумдан ажыраганымдын кайгысын көпкө чейин тарттым.